бул эже бул айтып берсеңиз бул окуя тууралуу. Бул жакта кызыңыздын ошо сүрөттөрүн жиберишти. Күйөөсү, жолдошу андан кийин кайын журтты өрттөп салыптыр, бензиндепчи. Ошол боюнча айтып бере аласыздарбы? Чапанын кызы байкуш. Бул мен муну кече эле мага чалгандан таласка чакырды. Мен негизи вообще уккан эмесмин муну, даже көргөн да эмесмин да. Бул окуянын болгонуна негизи 2 ай мурун болгон экен бул нерсечи. Анан мага чалып эче жумушта жүргөнүмдө айтты да, мама келиңиз, мени алып кетпесеңиз болбой калды, мен уже чыдабай калдым деп. Анан эмне болду десем, ыйлап эле айтпайт. Анан түндөп болсо да келиңиз деп айтты. Анан хорошо деп бардым. Эптеп машинада болуп түндөп болсо да барайын деп барсам, жол жакка чыгышты. Кайненеси, кайнатасы, 2 кайнагасы болуп чыкты. Чыккандан эле машинадан түшөт койсом түшпөйт. Анан эшигин ачсам эле акырын түштү. Анан эмне акырын басып атасың деп анан бетинен өбөйүн десем, мына моюн жагын көрүп калдым да. Моюндарым күйгөн, тырышып. Анан көрүп эле эмне болгон сага деп эле төшүн ачып карап эле анан ошол жерден өзүмдү жоготтум. Бакырып элечи, бул эмнеге ушундук депчи, бул качан кылгансыңар бул нерсени депчи. Адамсыңарбы, эмнеге айтпайсыңар деп ошол жерден деметсем, дагы үйгө бара алып, үйдөн сүйлөшөлү. Көчөгө туруп алып, ызылдашпайлык деген. Хорошо деп үйүнө барсам, кандай болду десем, биз үйдө жок болчубуз деди. Биз үйдө жок болчубуз, бир жака бир туугандарыбыз той берип ошол жака кеткенбиз деп Куда айтты магачы. Анан үйдө күйөөсү экөө 2 баласы менен калган. Анан экөө эмне болду, мындай болдуңар деп сурасак, тиги от жагабыз деп печкага от жагабыз деп анан күйөөсү бензин көтөрүп келген имиш дагы. Печканын оозун ачып туруп, чачып туруп, анан ширеңке чачса анан пап деп барып анан от буларга жармашыптыр да. Айтышынча ошентип айтты мага. Анан мен айттым, печкага антип салганда деле печкадан ошончо денесине тийип, ошонун баары күйүп түшүп калбайт да депчи. Бул деген атайын эле кылган нерседей болуп турбай десем, болбой коюшту, моюндарын алып элечи. Жок, ушундай болуптур, биз деле көргөн эмеспиз, ушинтип айтты деп. Анан бул кызымдан сурасам, такыр айтпай койду. Ыйлап элечи. Унчукпай койду. Анан хорошо деп алып баса бергем. Мен Бишкекке барганда чоң өзүмдүн туугандарым бар, ошолор менен сүйлөшүп туруп анан силерге чалам деп алып баса бергем. Кызыңызды алып кеттиңизби? Алып келгем, ооба. Балдары менен. Ооба, балдары менен. Келип эле анан 4-Гурманскага алып бардым. Ошол жакта токсикология эжем иштейт, эжемдер ошол жакта иштечи. Анан алып барып ошол жактан врачка барсам, күйүк жака барып апарып көрсөтөм. Ошол жерге жатыптыр да, элестетпейсизби? Ошол жака деген 2 ай мурун алып келип жаткырып, лечение кылып туруп алып кетиптир. Бишкекке. Но бирок мага айтпайт. Бишкекке именно 4-Гурманскага. Күйүктөр жака алып келип жаткырыптыр. 1 ай реанимацияда, 1 ай палатада жатыптыр. Элестетсеңиз, анан ким эле түтөйт, любой адам түтөйт да. Же чалбаса, же айтпаса. Эч ким 4-Горбанчадан дагы сурашпаптырбы, эмне болгон, эмне болуп күйгүзүп алгансыңар деп? Сураптыр, сураса деген случайный пожар болгон деп ошентип айтыптыр. Анан ошо менен милиция келип телефондорун алып эметсе деген, бунун почти бир туугандары мен жактан эч кимди чакыртпапты да, главныйчы ошондой экен да. Бул байкуш реанимацияда жатса, өздөрү эле бүтүрүп койгон экен. Анан ошо менен лечение 2 айдан кийин Таласка айтпай деп алып кетишет. Таластан дагы күйөөсү ичип алган дагы ызылдаганда анан мага чалганда кыз экен да булнунчу. Кызыңыздын байкуш? Кызымдынчы. Канчанчы жылкы кызыңыз? 98-та. Тойота. Анан айтчу болсоң, сени да жок кылам, балдарды дагы эме кылбайм дептир. Басам мас экен. 2 көзү кыпкызыл, наша чеккен кишидей да чыксачы. Тойота. Бул кайсыл Талас областы бул, Кайсыл жери? Кайсы район? Таласта Бакаята району, Боотерек айылы, анан көчөңөрдүн аты эмне эле? Тегирмес.
Тегирмен сай деген көчө экен. Үй номери 12-үй экен. Кызыңыз келгенде айтып бердиби кандай болгонун? Анан келгенде бул айтпайт да. Анан кыйнап атып анан айттырдык. Айт, коркпо. Эч ким эчтеке кыла албайт десек, анан ошондо калчылдап ыйлап анан айтып атпайбы ушундай болгон деп. Кандай болуптур? Эмне болуптур на самом деле? Мас болуп келип алып, ызычу салып, үйүндө эч ким жок экен, ошо төртөлө экен да. Анан ар кимге жабыштырып, аркын айтып, беркин айтып, урушун баштап, ызылдашып, экөө мушташып, сабаптыр муну журмалап. Өлтүрөм азыр айтпасаң, ким менен жүрдүң, эмне кылдың деп. Анан балта көтөрүп чыгып сарайынан балта менен өлтүрөм дептир. Анан эме кылып балта. Бул 98-жылкы келинди күйөөсү өрттөп өлтүрөм деп жакшы эки кичинекей кызын бекитип калып жетишип калган экен. Эч кандай буга чейин катып өзүнө жада калса апасын айтпаптыр. Өзүңүздөр баарын уктуңуздар. Бул боюнча эми чара көрүп берүүнү биз милициядан өтүнөбүз. Эме кылып балтаны колунан алып эптеп атып неметсем дейт. Анда азыр мен сени өрттөп өлтүрөм деп анан ошо сыртка чыгып кетип анан ошо канистрдеги бензинди көтөрүп келиптир. Көтөрүп келип анан чачам дегенде бул колунан алып эмне болуп атасың деп неме кылып экөө талашканда ошо бир жак бетинен ылдый көздөй чачылыптыр да канистрдеги неме. Анан жерге да чачылыптыр. Ал канистрдин ичинде бул бензин эле эмес деп айтышына карагандачы, бул бензинге бирдеке кошулган да. Анан жерге чейин чачылган экен. Бул болсо чырылдап эки кызын ар жака эптеп катып, дагы кички эки кызына тийбегенине шүгүр. Бирөө 5 жашка чыккан, бирөө 2,5 кичинекей кыз. Экөө тең. 5 жаш, 2,5 жаш кыздары тойотады. Ооба, кыздары. Анан ширеңкени каяктан таап келди билбейм дейт. Мен артты карап качкычакты ширеңке таап келиптир. Азыр мына мен сени өрттөйм деп тур. Анан ширеңке чагып туруп жерге таштаганда багы пап деп барып эле ана тас деп жагып келиптир эле мага жабылды дейт булчу. Анан ошол жерден чаңырып эле өчүрө албай дейт эмени, жалынды. Эптеп эшикке чуркап чыгып, эшиктин алдында суу акчы дейт ошо. Жана мотор менен ачкан краниктери бар экен, шланги менен аккан. Ошону качайт десем суу чыкпайт дейт. Бир топтон ана араң чыгардым деп айтып атат булчу. Ошого чейин эле уже денеси мунуку баягы кийип жүргөн кийими күйүп, синтетика экен кийим, жармашып калган да. Дагы шок болгон үчүн ошону чыгарып, жанталашып анан өчүрүп кийим суу кылып, анан дагы ошо көчөдөн өтүп баратканда бирөө угуптур ошо чыңгырганынчы, кыйкырып жардамга деп кыйкырганда ошо кетип бараткан шофер угуп калып, жолдо машинасын токтотуп, чуркап келип анан жардам берип анан ошолор апарыптыр больницага. Таластагы больницага апарып, ошол жакта 3 күн жатыптыр. Аяктан жакшы эме болбогонунан анан Бишкекке скорый менен жалдап, скорый менен алып келишиптир да. Ошондон бери айтпайт да, мына мен кече араң барып угуп көрүп өз көзүм менен анан алып келдим. Азыркы учурда бул боюнча кабар бердиңизби, милицияга же берилексизби? Бүгүн ошо барып заявление жазып, эмесин көрсөтүп, бүт сүрөткө тартып бары жогун эме кылып анан эртең врачтан кайсы айдан кайсы айга чейин лечение кылган кагасын берет, тияктан буюрса больницадан, ошону прокуратурага беребиз, анан ошо менен тиги Таласка жөнөтөм деди. Муну чара көрүш керек, муну жоопкерчиликке тартыш керек. Ленинский рууду бар экен го, могу эмеде Калгакиева эмеде Московскийде. Ошол жака бардык. Ошол жака барып анан ошол жактан арыз жазып эме жаздык да, ошо менен бүтүрүп анан бүгүн келдим. Эртең больницага апарып кайра лечение кылыш. Бул жакшы айыкпаптыр да, ошол эле боюнча экен, кызыл эт боюнча болуптур, жармашкан. Кайра повторный лечение кылыш керек дейт врач. Эртең ошол жака апарып жаткырабыз го кайра.